Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн бизде кыргыз тили сабагы. Сабак 3-класстар үчүн. Мугалим Анарбекова Гүлүмкан Анарбековна. Сабактын алтын эрежеси менен таанышып алалы. Колуңарды тез-тезден самындап жуугула, көчөгө көп чыкпагыла, онлайн сабактарга активдүү катышкыла, тапшырмаларды өз убагында аткаргыла. Бүгүнкү сабакта биз жат жазуу жазабыз балдар. Чейректик жат жазуу. Сабактын максаты сүйлөмдөрдү туура жазасыңар, пунктуациялык эрежени туура колдоносуңар, бири-бириңе тоскоолдук кылбайсыңар балдар. Жат жазуунун эрежеси. Текстти бир жолу толук окуп берем. Андан кийин жат жазууну кызыл сызыктан баш тамга менен баштайсыңар. Сүйлөм бүттү дегенде чекит коесуңар. Сүйлөмдүн ичинде кыска тыным болгондо үтүр белгисин коесуңар балдар. Анда баарыңарга ийгилик. Сабакты баалоо 5 деген ба катасыз жазгандарга коюлат. 4 деген ба 2-3 катага, 3 деген ба 4-5 катага, 2 деген ба 5-6 ката кетирген окуучуларга коюлат. Текстте кездешүүчү татаал сөздөр: ырак, жайылчу, кабанак, кулаалы, акылдуу, кароолчу. Мына балдар, ушул сөздөр текстте кездешкенде ушундай кылып туура жазгыла. Анда текст башталды. Акылдуу ит. Датаны жазабыз. 5 айынын 23-ü. Тема акылдуу ит. Мен текстти окуп берем балдар. Тилек тоок, өрдөк бакты. Алар ырак жайылчу. Бир күнү бир жөжөсүн кулаалы илип кетти. Ошондон кийин ал кабанак иттин бошотуп койду. Ит акылдуу эле. Ал тоок, өрдөктөргө кароолчу болду. Тилек эч нерседен коркпой калды. Мынакей балдар, силер текст менен тааныштыңар. Эми жат жазууну баштайбыз. Эмне менен баштайбыз дедим? Кызыл сызык менен баш тамга менен баштап жазасыңар. Анда баштадык балдар. Тилек тоок, өрдөк бакты. Тилек тоок, өрдөк бакты. Сүйлөм бүттү. Жаңы сүйлөм. Алар ырак, жайылчу. Алар ырак, жайылчу. Сүйлөм бүттү. Жаңы сүйлөм. Бир күнү бир жөжөсүн кулаалы илип кетти. Бир күнү бир жөжөсүн кулаалы илип кетти. Сүйлөм бүттү. Жаңы сүйлөм. Ошондон кийин ал кабанак итин бошотуп койду. Ошондон кийин
Ал кабанак итин бошотуп койду. Сүйлөм бүттү. Жаңы сүйлөм. Кызыл сызыктан баштайбыз. Ит акылдуу эле. Ит акылдуу эле. Сүйлөм бүттү. Жаңы сүйлөм. Ал тоок өрдөктөргө кароолчу болду. Ал тоок өрдөктөргө кароолчу болду. Сүйлөм бүттү. Жаңы сүйлөм. Тилек эч нерседен коркпой калды. Тилек эч нерседен коркпой калды. Сүйлөм бүттү балдар. Текст бүттү балдар. Анда текстти текшерип үтүр белгилерин коюп алабыз. Тилек тоок өрдөк бакты. Алар ыраак жайылчу. Бир күнү бир жөжөсүн кулаалы илип кетти. Ошондон кийин ал кабанак итин бошотуп койду. Ит акылдуу эле. Ал тоок өрдөктөргө кароолчу болду. Тилек эч нерседен коркпой калды. Жат жазуу бүттү балдар. Анда эмесе кийинки жолугушканча сак саламатта тургула.